Бүтүн Кыргызстан. Чыныгы элдик партия. Урматтуу жоокерлер, сержанттар, офицерлер жана генералдар. Бир сөз менен айтканда, урматтуу мекенибиздин коргоочулары. Өлкөбүз бүгүнкү күндө өтө оор абалда турат. Кайда гана көз жүгүртпөсүң, бардык жерде мыйзамсыздык орун алган. Калкыбыз кыйналып турат. Мыйзамдар иштебей жатат. Тагыраак айтканда, мыйзамдар акчалуулардын жана бир гана бийликтин кызыкчылыгына камсыз кылып калды. Карапайым калк менен бийликтин ортосундагы ажырым күндөн күнгө чоңоюп баратат. Ошондон улам мен акыйкаттык үчүн күрөшүүгө белсендим. Калктын аялуу катмарын, карапайым калктын кызыкчылыгын коргонууга аттандым. Кыйын кезеңдерде биз дайыма өз элибиздин жаркын үмүтү жана таянар тоосу болуп келгенбиз. Демек, мен генерал катары өз элимдин жана ата мекендин алдында берген антымды жана милдетимди баарынан жогору коем. Өлкөдөгү баш аламандык менен мыйзамдуу жол менен күрөшөм. Менин парламентке Бүтүн Кыргызстан партиясы менен баратканымдын себеби бул коррупция, көмүскө экономика, уюшулган кылмыштуулук жана контрабанда менен күрөшүү, чегара маселелерин тез арада чечүү, ошондой эле азыркы учурга карата жаңы мыйзамдарды иштеп чыгуу. Ушул өңдөнгөн көйгөйлүү маселелерди күн сайын көтөрүп чыгып, алардын аткарышын талап кылам. Мен ал жерде сиздердин кызыкчылыктарыңызды коргойм. Мен үчүн өз элимдин кызыкчылыгы жана генералдык ар-намысым баарынан кымбат. Мен дайыма силер менен болгонмун. Ата мекенибиздин алдындагы ак кызматымды адал аркалап келгем жана аркалай берем. Андыктан сиздер ишеним артсаңыздар, мындан арыда калкым үчүн кароомдун казык кылып кызмат кылууга даярмын. Андыктан 4 октябрь бул тандоо күнү. Биз эгерде өзгөрүүнү кааласак, чыныгы элдик партия 8 сандуу Бүтүн Кыргызстан партиясына добуш бериңиздер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Тапканың эгиз болсун, телегейиң тегиз болсун. Тагдырыңды ойлосоң, тандаганың 8 болсун. Биз 8-номербиз. Бүтүн Кыргызстан. Чыныгы элдик партия.